Ошентип көз ачып жумганча бул жумада соңуна чыгып, апта ичинде министр айымдар бири-биринин артынан кызматтан кетсе, экинчиси кубанып, үчүнчүсү тарых барактарын эске салган жаңылыгы менен коштолду. Саламатсыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Бул жумада Facebook колдонуучулары кызматтан кетишкен социалдык өнүктүрүү министрлигинин ордуна жаңы министрликке ким татыктуу деген суроону кабыргасынан коюп талкууга алышты. Журналист Дайырбек Орунбеков, Карвалол жана саякат министри, социалдык өнүктүрүү министри кызматынан бошотулду. Эми ордуна кимдин келишин каалайсыз? Facebook колдонуучусу Гүлжан Айым, жеңил желпи жүрүм турумдагылар келбесин, уят кылышат экен. Мурдагы Кудайберген Базарбаев деген министр дурус болчу. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов, Кудайберген Базарбаев татыктуу. Facebook колдонуучусу Гүлбакыт Калык кызы, ким келерин уже президент эпак чечип койсо керек, карапайым элдин сөзүн угуп калмак белем. Министр айымдардын былыктарын ачык айткан депутат Аида Касмалиевага Facebook ыраазы болсун. Facebook колдонуучусу Мирбек Маматкасымов, депутат Аида Касмалиева өкмөттү татыксыздардан тазалап жатат. Браво. Facebook колдонуучусу Айбек Теңизбаев, мен айымдардын кызматтан кетишкенине кубанычтамын. Саясий ишмердүүлүккө бир гана сулуулук эмес, күчтүү жетекчи, өзгөчө башкаруучу керек. Facebook колдонуучусу Ысманов Чыңгыз, Карвалолдун күчү керемет экен, айт дегенде үчөөнү министрликтен жулуп түштү. Эске салсак, буга чейинки эфирлерибизде министр айымдардын кылык жоруктарын жазган постторду социалдык тармактарда сынга алынып, аларга карата шакабалар жазылганы туурасында көрсөткөнбүз. Соц тармакта Мелис Мырзакматовдун жаңы түшкөн сүрөтү жайгаштырылса, эмгек сиңирген артист Бекборбиев баш мыйзамды өзгөртүп, президенттик башкарууга өтүп, парламентти таркатуу керек экенин жазып чыккан. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев: достор, баш мыйзамды өзгөртүп, президенттик башкарууга өтүп, парламентти таркатуу керек. Партиялык системаны көрдүк, бизге болбойт. Ал ошол бай депутаттардын чыгарган системасы экен. Кандай убакта болбосун добуш сатып алып, бийликке келүү жол экен, аны билдик. Мыйзам чыгаруу палатасы 40 депутаттан гана болуш керек. Алар бир мандаттуу округтардан шайланып келишет. Эл өкүлдөрү деген вазифаны дагы аткарышсын. Бүткүл жоопкерчилик шайланган ажоодо болсун. Азыр эл 120-сынын кимисинен сураарын билбейт. Азыр өлкөдө полный бардак. Мамлекетти парламент башкарып атабы, ажообу, өкмөт башкарып атабы белгисиз. Кандай кылбасак төмөндөгү макалада жазылгандай 10 жылда өлкөбүз банкрот болчудай. Менин депутат досторум бек бизди таркасын деп атат деп капа болушса болсун. Бул жерде бүткүл улуттун кызыкчылыгы, тагдыры турат, узур. Парламенттик башкаруу системасын ким Кыргыз өлкөсүнө киргизген болсо, ошол душмандык, каразгөйлүк кылган деп түшүнөм. Мындан сырткары журналист Улан Эгизбаевдин жубайынын көз жарганы. Журналист Канышай Мамыркулованын Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовдун кыргыз тил тестин тапшырсын деген талабы жогорку кеңеште. Атамекен фракциясы карап, жаңы мыйзамга толуктоо жана өзгөртүү боюнча сунушун бергени менен жыйынтыктайбыз. Next TV каналы көрүүчүлөрдүн жана социалдык тармактардагы окурмандардын талабы менен next.kg сайтын ишке киргизди. Биздин сайтты next.kg дареги аркылуу таап, каналда көрсөтүлүп жаткан программаларды көрсөңүз болот. Мындан сырткары Next TV'нын социалдык тармактардагы баракчасына катталып, сунушуңузду, пикириңизди жазып, лайк басканды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.